Ушул кереметтүү көл кантип пайда болду экен? Мен билем, мага чоңунум айткан. Мен айтып берейинчи. Номер 5-чи Чыңгыз Айтматов атындагы орто мектебинин 3-А классынын окуучусу Алтынбекова Мээрим. Эжейим Намазбекова Зинагүл. Ысык көлдүн пайда болушу. Илгери Ошкур аттуу зөөкүт Зулум хан жашаптыр. Ай сайын бойго жеткен балдарды сарайына алдырып, ал балдар кайра кайтып барбайт экен. Ошол шаарда Жесир кемпирдин жалгыз Адыргы аттуу уулу болот. Акыры кезек ал балага келет. Баласынан айрылгысы келбеген аял өзүнүн эмчек сүтүнөн камыр жууруп, 9 боорсок жасап, баласынын жеңине салып берет. Хан балага чачыр алдырмакчы болот. Сарайда хан жана жалгыз бала эле экен. Көрсө хандын кулагы эшектикиндей шалпан кулак болот. Бирок бала чочканын сездирбей, унчукпастан чачын кырып баштайт. Чачын алып жатып, хандын алдына бирден боорсок таштай берет. Хан Алладан келген насип деп жей берет. Чачын алдырып бүткөндөн кийин хан баланын башын алдырууга буйрук бермекчи болот. Ошондо бала: "Сиз бир тууганыңызга кантип кол көтөрөсүз?" дейт. Таң калган хан кандайчы деп сурайт. "Сиз жеген боорсок менин энемдин эмчек сүтүнөн жуурулган" дейт экен бала. Хан айласыз баланы кое берүүгө мажбур болот. Бирок бул сырды бир да жанга айтпоону эскертет. Бала эч кимге сыр ачпас үчүн убадасын берип короого чыкса, баягы жеңинен түшпөй калган 9-чу боорсок түшүп кетет. Адыргы чочулап өзү жеп алат. Ошол замат Адыргынын ичи көп, жан талашып, хандын капкактуу кудугуна жүгүрөт. Ушундай болгонбу? Ошол замат Адыргынын ичи көп, жан талашып, хандын капкактуу кудугуна жүгүрөт. Анын ичи көп, жан талашкандыктан эшек кулак эшек хан, чочко кулак чочко хан деп кыйкырып ийгенин байкабай калат. Бир убакта суу удургуп, тегерегиндеги камыштар да термелип, эшек кулак эшек хан, чочко кулак чочко хан деп үн салып калышат. Кудуктагы суу ташкындап, токтобой, бүт жерди каптай баштайт. Ошентип көл суу көбөйүп, көлгө айланып, ысык көл пайда болгон экен.